Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз PowerPoint'та слайд жасоо. Ал үчүн биз PowerPoint'ты ачып алабыз. PowerPoint'ты ишке киргизгенде бизге ушундай бет ачылат. Бул жерге эгер кааласак, темасын жана подтемасын жазып койсок болот, түшүндүрмөсүн. Бизге азырынча пустой гана слайд керек. Ал үчүн мына заголовок слайда и подзаголовок слайдан өчүрөбүз. Курсорду алып келип муну тик бурчтукка бассак, ушундай кошууга окшош белги менен кармайт. Курсорду бир басуу менен жалпы белгилеп алдык. Жана delete менен өчүрүп алсак болот. Подзаголовокту да ошол сыяктуу өчүрүп алабыз. Бизге пустой бош баракча берилди. Эми ушул баракчага биз кооздошубуз керек. Ал үчүн дизайн коебуз. Биринчи биз дизайн коюуну үйрөнөбүз, андан кийин дагы улантып кетебиз. Эгерде дизайн дегенди басканда бизде мына жерде компьютер өзүнүн дизайндерин сунуштайт. Могу стрелканы бассак, дизайндын түрлөрү чыгат. Эгерде ушул дизайндан тандаган болсок, биздин жалпы канча бет слайд түзсөк, ошонун баарына ушундай окшош слайд дизайн берилет. А бирок биз дизайнды ар кандай түс берип, ар кандай фон бергибиз келди. Ал үчүн дизайн деген папканы басып, андан кийин эң акырында стиль фона, скрыт фоновые рисунки дегендин төмөн жагында кичинекей бурчунда стрелка турат. Ошону басып, могу жерде 4 вариантты берет бизге. Ошолорду кантип коебуз? Ошолор боюнча сабак өтөбүз. Биринчи сплошная заливка дегенде турат. Басып, могу жерден жалпы бетке бир түстү тандап алсак болот. Мисалы үчүн сары түстү тандап, андан кийин прозрачность азайтсак болот, көбөйтсөк болот и закрыть. Биздин биринчи бетибиз сары түстө болду. Эми кайра экинчи слайдты кошуу үчүн главнаяга барабыз. Бул жерден создать слайд дегендин жанындагы стрелкасын басып, биз пустой слайд тандайбыз. Мынакей. Биздин экинчи бетибиз ачылды. Биринчи бетибиз сары түстө, экинчи бетибиз. Бул бетке дагы биз фон беришибиз керек. Ал үчүн дизайн дегенди басабыз. Жанагындай эле бот дизайндардан тандабайбыз. Биз мына акыркы жанакы стрелкага барып, эми экинчи градиентская заливка деп турат. Ошол жерден мына название заготовки дегенди бассак, бизге түрлөрү чыгат. Биз мисалы үчүн кайсы бир түрүн тандашыбыз керек. Муну тандайлы. Андан кийин тип линейный. Мына жерде карасаңыздар, линейный болгондо түз сызыктар турат. Ошол стрелкасына кирип биз путь, прямоугольный, радиальный жана башка тень из заголовка радиальный тандап көрөлү мынакей. Эми кандай болуп калды? Радуга сыяктуу болуп калды. И закрыть басабыз. Үчүнчү бетти кошуу үчүн кайра главная, создать слайд и пустой слайдты тандайбыз. Жана ошондой эле фон берүү үчүн дизайн, жанакы эле стиль фона, скрыт фоновые рисункунун астында кичинекей стрелкага барып, и рисунок и текстура дегенди тандайбыз. Ошол жерден биз мына текстура дегенди ушундай стрелкага кирсек, бизге мындай фондорду сунуштайт. Биз каалаган текстураны тандап койсок болот. Мисалы, муну тандадык и закрыть. Биздин 3-чү барагыбыз даяр болду. Эми 4-чү барак кайра эле главная. Создать слайдтын стрелкасын басып, пустой слайд. И буга да фон бериш үчүн дизайн. Мына жердеги стрелкага барабыз. Эми биз рисунок и текстура жана текстура койгонбуз. Эми өзүбүздүн сүрөтүбүздү коюш үчүн файл дегенге киребиз. Файл дегенди бассак, биздин компьютердин ичиндеги сүрөттөр чыгат. Мындай. Өзүбүздүн компьютерге сактаган сүрөттөрүбүз чыгат. Ошолордун бирөөнү фон кылып коюп койсок болот. Мисалы үчүн муну. Ошол сүрөттү 2 жолу басуу аркылуу биз и закрыть. Мынакей фон болуп түштү. Дагы акыркысы главная, создать слайд, пустой слайд тандайбыз.
пустой слайд. Слайд ашыкча болуп калса эгер ушинтип, ошол керек эмес слайдты басып, мыштын оң жагын басып, мына жерде удалить слайд дегенди басабыз. Мынакей бизге 5-чи слайдыбыз түштү. Дизайн. Эми буга узор коебуз. Узорная заливка дегенди бассак, мындай бизде компьютердин өзүндөгү узорлорду коюп берет. Мисалы биз муну тандадык. Переднего плана мына ушул узордун өзү кандай түстө болсун деп сурап атат. Биз красный тандайлы. И фон, артындагы фону кандай болсун дейт. Синий тандап закрыт. Мынакей. Биз ушул 5 баракка 5 түрдүү дизайн коюуну жолун көрсөттүк. Кааласаңыздар ушинтип дизайн койсоңуздар болот ар кандай.